Тоң районуна караштуу Төрткүл айылында 2 бала бакча бар. Бири азыркы тапта ийгиликтүү иштеп жатат, экинчиси толук түрдө оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Үстүбүздөгү жылдын август айында эле бала бакчага эмеректер келген. Бирок айыл ичинде эмеректерди айылдык кеңештин депутаты болуп иштеген айым үйүнө түшүртүп алды деген сөз желдей тараган. Ал айым ким десеңиздер, жергиликтүү кеңештин депутаты, коомдук иштерде өзүн активдүү көрсөтүп, ал тургай Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Зылушевдин катышуусундагы Тоң районунда болгон жыйында сөз сүйлөп, жергиликтүү укук коргоо органдары боюнча сын пикирин айткан. Жеңишкүл Түлөбаева. Ысык көл облусунун прокуратурасы, Тоң районунун прокуратурасы вообще 0 деген бааны берсем, мен жаңылбайм, элимде колдойт элем мени. Биз жогоруда көтөрүлгөн суроо боюнча Төрткүл айыл өкмөтүнө кирип сурасак, айыл өкмөт башчы эмеректердин келгендигин жана ал чындап эле Жеңишкүл Түлөбаеванын үйүнө түшүрүлгөндүгүн тастыктады. Ал боюнча тендер өткөрүлүп, тендердин жеңүүчүсү аныкталып, бүгүнкү күндө комиссиянын айыл өкмөттүн комиссиясынын курамы түзүлүп, комиссия кабыл алып алган 520 сомдон эмеректер келген, садикке тиешелүү, бала бакчага тиешелүү келип, ал садик ошол бүгүнкү күндө ремонт, капиталдык ремонт иштери жүрүп жатканына байланыштуу ошол жердеги кароолчусунун үйүнө, ошол садиктин анан биринчи номер Түлөбаева Жеңишкүл КДКнын үйүнө, айым киши кароолчу. Айым киши кароолчу. Ошонун үйүнө жана экинчи ошол салынып аткан садиктин карасы ким, фамилиясы? Марат деген, ошол жерде как раз ошол садиктин кароочусунун экөөнүн үйүнө бөлүнүп чүрүлүп, комиссиянын негизинде алып чүрүлүп. Бул 2022 жылдын 7-сентябрында берилиптир. Кабыл алыныптыр, сиздер тарабынан. Эми канчалык мыйзамдуу деп ойлойсуздар? Эми ошол окат таштардын инвентар 1,5 миллиондун инвентары кимдир бирөөлөрдүн үйүнө барып эле түшүп калышы, орто жолдон жок болуп кетет деген да күмөндүү ойлор болбойбу? Жерден эми өзүнүн кызматкерлердин үйүндө коет да. Айыл өкмөт мамлекеттин эсебинен алынган эмеректердин мамлекеттик мекемеде тагыраагы айыл өкмөттүн имаратындабы же камбасындабы сактоого болбойбу деген суроого айыл өкмөт башчы бала бакчанын жетекчиси менен депутат айымдын ишине кийлишпейм деген өңүттө жооп бере алган жок. Ал эми бала бакчанын директору эмеректерди өзү суранып жатып, Жеңишкүл айымдын жана Марат аттуу мырзанын үйүнө 2 бөлүп түшүргөндүгүн айтты. Түлөбаева Жеңишкүл эженин үйүндө деген сөз чындыкка деле дал келет, бирок ал негизи бул ылдыйкы Кара Жалдын бакчасы келген окатты эми ошол жака чүртүп алып турмун да. Эми мындай окат. Кара суунун бала бакчасы ремонттоо иштеп атпайбы? Экинчи филиалыбыз. Кара суунун бала бакчасы ремонт болуп атат. Бирок ремонт болуп бүткөнгө чейин ошо инвентарлар келе баштады, анан ичин бошотконбуз. Ошо анан кийин жакынкы эле үйлөргө сиз айткан 25 кроватты, ошо Кара суунун бала бакчасына келген кроватты жакынкы эле кароочу Турдуманов Марат бар, келишим негизинде кароочу болуп жүрөт. Ошол жака чүргөн. Андан тышкары ошол жака дагы сиз айткан контейнер дагы эмеспиздер. Төшөнчүлөр бар, ишенбесеңиздер барып карап көрүңүз. Төшөнчүнү ошо Түлөбаеванын үйүнө алып барып киргизген чындыгында идиш аяктары турат. Ал эми Жеңишкүл Түлөбаева директор сурангандыгы үчүн гана үйүн бошотуп бергендигин билдирди. Мага моминтип тартып койгончу анан айда. Моминтип үйүлүп турган мага муктаж эмес, мага да киши кара келет. Мен да эл менен иштешем. Могу жерде моминтип турган мага кызык эмес. Ошондо зал үйүңүз да? Конечно, коноктос үйүм мен. Баса жогоруда Жеңишкүл айым Курманкул Зулушев катышкан жыйында жергиликтүү укук коргоо органдарына сын пикир айтып, 2 ооз сөз сүйлөгөн. Бирок ошол эле замат Жеңишкүл айым арызчыл экенин, кайсыл органга ким келбесин үстүнөн арыз жазып, куугунтукка аларын, эгер аны менен тил табышкан жетекчи болсо жакшы иштешээрин айтып, жергиликтүүлөр бетине чыккан экен. Бизде Төрткүл айылынанмын мен. Байсеркеевди мактабай эле коелук, бирок жакшы кызматтарды жасады. Жакшы кызматты жасаган баланы кетирдиңер десем, ол Жеңишкүл кыз эмне үчүн айтып айтасың, сен Зоя эмне үчүн айтып айтасың деп мени көпкө кететти. Элибизди, журтубузду бөлүп бүттү такыр. Чыр, айылыбыздын ичи тынчтык болбой калды. Бир управа болобу, ушуну айтайын деген. Элибизди бөлүп бүттү. Жалгыз Төрткүл айыл эмес, прокурор, сот эмненин баарын бөлүп бүтүптүр.
Ал Тургай Ысык Көл облусундагы президенттин мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов дагы бул боюнча күлүп гана тим болгон. Жеңишкеле жеке дайым ушундай да. Губернатордун эшиги дайым ачык экенин билесиздер, а? Приемный күн жок. Барып эле кирип эшик терип эле керек. Тем более эжем. Бирок Алтынбек Турдубаевич, биз жарандарды сыйлайбыз, арыз арман угушубуз керек. Эшикти каалагандай ачып койсоңор, каалаган сөз сүйлөөр тартипте кетип атат да. Башкы прокурор Курманкул Зулушов 2-2ден сотко берсеңиздер жөндөн жөн асылганы токтойт деп белгилеген. Эне мындай кылалы, тыйып коюуга да болот. Кантип? Мисалы үчүн ким бирөөнүн аброюна шек келтирсе, ошолор сотко берсин. Bir 2'den sotko örgenden ошол жөндөн жөн асылган токтойт. Сиз ким жөнүндө айтып атасыз билбедим, жалпы арыз жазгандар айтасыз. Эже отуруп туруң, мен билип туруп билбедим десем өзүңүз тура калып атасыз. Бул жыйында башкы прокурор эл ичинде жөнү жок арызчылдардан эл өзү тажап калгандыгын кошумчалаган. Бирок чындык жашаш үчүн кажыбас кайрат керек болот эмеспи?